Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу КМУз каналынын жалпы көрүүчүлөрү, мына ушул кечте кайрадан сиздер менен түз эфирде көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Ал эми бүгүнкү эфир программасы башталып турган учур ушул мүнөттөрдөн баштап ал эми алдыңкы 60 мүнөт аралыгында биз менен бирге болсоңуздар болот. Бүгүн студиябызга жылдыздуу коногубуз келип калды. Демек, сиздер тараптан да суроолор бар боло турган болсо, өзүңүздөр жакшы билгендей координаттар 564685 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Суроолор бар болсо келиңиздер дейли. Ал эми бүгүнкү кефир программасынын жылдыздуу коногу Кыргыз эстрадасына жакшы ырларды аткарып жүргөн Адилет Азимов. Кош келдиңиз. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Эл журт менен амандашабыз. Ошол бүт көрүп жаткан кыргыз элиме чоң салам. Мына ушундай учурашуудан кийин биз маегибизди баштайлы деп турган учурубуз, ардактуу телекөрүүчүлөр, ага чейин бүгүнкү программабыздын демөөрчүсүн айта кетейин. Легенда суусундугу жана Шоро компаниясына ыраазычылык билдирип коелу. Андан сырткары бизге WhatsApp аркылуу өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар бар боло турган болсо жазып койсоңуздар болот. Биздин номер 0706 97 50-05. Мына ушул номерлерге бизге билдирүү узатып коюңуздар. Суроолор бар боло турган болсо сөзсүз түрдө биз бүтүп калалы. Ал эми ага чейин мен өзүмдүн суроолорума бере берсем, кандай жаңылыктарыңыз менен бизди сүйүндүрүп келдиңиз? Мактаныш керек да. Эми Кудайым буйруса, мен ойлойм бул жеңиштерим жалпы эле мен өзүм үчүн эмес, кыргыз элиме деле жаңылык болду, жакшы баягы нерсе болду деп ойлойм. Бул баягы жазында Санкт-Петербург шаарында Baltic Superstar деген конкурста, эл аралык конкурстан биринчи место алып келдим. Андан кийин эле баягы Айчүрөк Иманалиева эжекебиз баягы сунуштап калдык Хакасияда деле абдан жакшы эл аралык конкурс болот деп. Анан аяка даярданып, баягы барып баш байге утуп келдик, гран-при. Азаматсыз. Бул биринчи баш байгем деп баягы кел атат. 2012-жылдан бери ушул чоң конкурстарга катышып келатам. Анан биринчи баш байгем ушу Хакасия жеринен болду да. Анан баягы адан келип эс алайын дедим кичине. Анткени стресс болосун, баягы эме өзүн жоготосун эмелердечи. Конкурс деген конкурста бул. Анан баягы Мейкин Азияга катышайын деп ойлоп, анан катышпай эле койсомбу, катышсамбы деп ойлоп атып, анан деп катыша береличи деп катышып, анан Негизи сунуштар түштү беле же өзүңүздөр каалап катышасыздарбы? Сунуштар түштү. Бул көптөгөн баягы Рыскелди Осмонкулов, Жамиле Муратова, өзүм мугалим эжекем. Ошолор айтып калды, катышсаң катыша бер, жөн эле жүргөндө эмне депчи. Анан Айчүрөк эже деле катыш деп эметип, анан ошо катышып жакшы баягы форма эмелерге жакшы жардам берди Айчүрөк эже, Иманалиева эжекебиз. Ошол барып биринчи күнү Аккум ай деген чыгарманы ырдадык. Ону Жамиле Муратова таандык. Экинчи күнү баягы Ноктюрн деген чыгарма ырдады. Арно Бабажанянын. Анан ошентип баягытан экинчи место алып калдык. Мен негизи баягы адам негизи бүт бардык эле конкурска катышайын дегенде утайын деп ойлойт го негизи. Эми сиз деле бир конкурска катышсаңыз утуңуз келет да. Анан мен деле ушул негизи утамын деп баргам, бирок баягы бизде кичине көп сыйлашат го. Ошондуктан чет элдик ырчыларга тапшырдык, Гран-прини ойлогон эмес мен берет деп. Биринчи местога аябай эметип аткам да. Мындай чын дилим менен ойлоп аткам, ушу биринчи место алып калсам деп, ошондо отсам эле экинчи место деп. Бирок экинчи местога деле капа эмесмин. Кудайга шүгүр, жакшы. Элдер эч нерсе деле албай кетип атты. Ооба. Ага да шүгүр кылышыбыз керек экен. Бул жерде болсо алгачкы билдирүүлөр келип атат. Адилет, салам, сен динге кандай карайсың? Намаз окуйсуңбу? Ата-энең жөнүндө бир аз айтып бере аласыңбы? Рахмат, Айжан дейт. Айжан, салам деп коесуң. Бул негизи динге жакшы эле карайм. Бул азыркы учурда жума намазга барабыз. Эртең Кудайым буйруса тазаланып барабыз айкадан. Ата-энем, атам сокулуктук болот, чүйдүн жигити болот. Апам болсо Жалал Абадтан болот. Апам Кыргыз драма театрды бүткөн актриса.
Атам болсо мындай кандай десем өзү баягы мындай эле музыкант да, азыркы учурда тамада болуп иштеп жүрүшөт. Эми мамам жар айтып тойлордо ушинтип иштешет. О, жакшы турбайбы? Демек чыгармачыл адамдар бар, Негизи эле карындашым элер да үнү абдан жакшы, кооз. Тайнем, чоң атам ырдачу экен, атам жактан. Эжекелерим, тайкелерим бүт эле ырдашат. Бирок эч ким эл жүзүнө мындай чыккан эмес да. Алардан сурулуп чыгып, мен чыгып атам дебейсизби? Кудайым буйруса акырындап келе атабыз. Түшүнүктүү. Ал эми деги эле ошол сиздин устатыңыз катары, мугалимиңиз катары Жамиля Муратованы жакшы билебиз. Мына ошол Жамиля Муратованын сиздерге үйрөткөн баягы сабагынан эмнесин көбүрөөк баалайсыз? Мен негизи баягы айтсам туура багыт берет да ырларга. Конкурсный ырларды жакшы тандайт деп айтсам болот. Бирок баягы биз азыркы учурда элге оңой, жеңил ырлар өтүмдүү болуп атпайбы? Ошондуктан азыркы учурда ырларды баягы элге мен мындай шустрый, мындай быстрый ырлар жок да. Мындай элге өтүмдүү, мындай жакшы шаңдуу ырлар жок. Ошондуктан бүт эле конкурсный ырлар болуп кетти. Азыркы учурда бүт элге өтүмдүү, жеңил ырларды жаздырып атам. Кудайым буйруса радиолорго, клип деле тарткызып жакында чыгат. Азыркы ырчылардын мына ушул нерсесин байкап калдык, баягы тойго ылайыкташтырылган ырларды жаздырып атышат. Балким сиздики да ошондой болуп аткандыр. Бир экөөсү бар. Азыркы учурда 5 ыр жазылып атат. Сразу эле. Анткени бир-бирден кылып эл жүзүбүзгө эметелеп атабыз да, баягы берели деп атабыз да. Даярданып, жакшылап, даярданып туруп анан кийин элге тартуулайбыз, Бул жерде да билдирүү керектир. Салам Кемуз Айпери, сиз абдан татынакай экенсиз деген экен. Рахмат, ийгиликтер каалап коелу. Адилет мырзаны жандуу ырдап берүүсүн өтүнөм, Султан деген экен. Алдыңкы мүнөттөрдө сөз түрдө ырдатабыз, жандуу түрдө. Өзүң жөнүндө айта кетсең, жашоодогу ураның кандай дейт? Өзүм жөнүндө ыраны? Уран. Кандай түшүсө болот? Баягы алга койгон максатыңыз кандай деген сыяктуу? Максатым адамдын, мен ойлойм, бардык эле адамда өзүнүн максаты бар, өзүнүн алдында пландары бар. Эми Кудайым буйруса ушул эл жүзүнө дагы эле чыгып, дагы эле алдыдагы конкурстарга катышып, баягы возрастым өткөнгө чейин Кудайым буйруса конкурстарга катышам деп ойлойм. Анан творчествомду дагы, чыгармачылыгымды дагыдан баягы көп окуп, көп билип, Кыргызстанды конкурстарга чыкканда уят кылбаганга аракет кылам да, Кудайым буйруса. Биздин байкашыбызча ушул көбүнчө конкурстарга багыттап келесиз, жана конкурстарга катышып эле келе жатасыз дегендей. Ал эми бул учурга чейин угуп калдык элек, ушул ырчылардын дагы үндөрү конкурска ылайыктуусу бар, ылайыгы жогу бар депчи. Мына ушул нерсе чын эле бөлүнүп турабы? Бул чын эле бөлүнүп турат, анткени баягы эми аны азыр айтсам кичине туура эмес элек болуп калышы мүмкүн, болуп калышы мүмкүн да. Бул конкурсный деген ал үчүн жаратылыштан үн керек, биринчиден. Бул эми орусча айтканда подача, артистический жагы деле болуш керек. Бүт жагынан болуш керек да. Конкурста жөн эле чыгып алып эле, жөн эле чыксаң, бул мындай супсак болушу мүмкүн, супсак болот да. Анан кийин харизма болуш керек адамда, элге тартип, өзүнүн жылдызы болуш керек, тартип тургандай. Бул бир эле үн эмес, үн деле, бирок үн эң башкы ролду ойнойт да. Анан кийин экинчиден бул харизма бүт чогуу болуш керек. Анан баягы шоу бизнестеги учурда бийлегенди да билиш керек сахнада, шоу бизнестеги адам барып катышса башкача болуп калат. Ал шоу көрсөтүп калат да. Шоу конкурстар бар, ал шоу конкурстар көп эле азыркы учурда, бирок вокальный конкурстар Кудайым буйруса жакшы көп эле бар. Шоу конкурс деген башкача да, ал башка конкурс бар. Түшүнүктүү. Эми жокторго деп айтпаса болот. Түшүнүктүү. Ал эми азыр болсо менин суроолоруман сырткары биздин көрүүчүлөрдөн дагы суроолор бар экен. Бул видео суроого назар салалы, андан кийин көрүшөбүз.
Ассаламу алейкум, Адлет. Сен Мекен Азияга барып, өзүңө эмне алдың? Көрүүчүлөр тараптан мына ушундай суроо берилди. Ал эми сиздин жообуңуз кандай болот? Мекен Азиядан көп эле нерсе алдык. Анткени бул акча алдык деп деле айтып койсок болот. Эми ал тамаша айтсак. Чындыгында айтсам, бул көптөгөн чыгармачылык тажрыйба аласың да. Ар конкурска барсаң, ар өзүнчө өзүнүн досторду көп достошосуң, башка өлкөдөн келген жакшы достошосуң абдан. Анан башка страналарга барганда оңой болуп калат. Аларга баягы азыркы учурда интернет көп оңой болуп калбадыбы адамдарга. Ушинтип эле табышып, алардын деле жардамы абдан жакшы дейт. Алар келсе биз деле жакшы тозолобуз. Ошо тажрыйба, чыгармачылык эң биринчиден тажрыйба аласың да ошо конкурстардан. Мекен Азия мага ошол нерсени берди. Анан дагы тамашалап акча да койдум. Ушул акчасын көбүрөөк алган окшойсуз. Акчасын алдык, жакшы эле. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Бизге байланышка келген көрүүчүбүз бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Угуп жатабыз, атыңыз ким эле? Мен Аселия болот. Аселия, кичине сыналгынын үнүн басып алыңыз, анан бизге сүйлөсөңүз жакшы болот эле. Себеби дегенде бизге тоскоолдуктар жаралып аткан учур. Саламатсызбы, Адлет? Сиздерге суроо берейин дедим, канчанчы жылкы болосуз деп өзүңүз тууралуу айтып кетсеңиз, анан кичинекей жабыш байлап жүргөн. Үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарыңыз, канчанчы жылкы болосуз, андан кийинки сурооңуз кандай? Телекке каршы байланыштан кетип калды окшойт. Биринчи суроосу эле бизге жакшы болду, Үн алгыны азайтып коюш керек болчу деп ойлойм мен. Канчанчы жылкы болосуз дейт. Мен азыркы учурда айтпай эле койсом. Макул, жакшы болот, түшүнүктүү. Бул жерде билдирүү бар экен. Салам Кемус, Адлет мырза, сиз үчүн жашоодо биринчи орунда кайсы адам турат деген экен. Ушундай суроо келди. Ушул дүйнөдө жалган. Биринчи орунда мен апам турат. Апам, атам турат. Ушул дүйнөдө. Негизи Кудай да, Алла Таала. Анан ошол ата-энем биринчи, анан карындашым. Мен өзүм үй билем. Мен алар үчүн бардык нерсеге даярмын да. Түшүнүктүү. Ал эми чыгармачылыктан сырткары, ырчылыктан сырткары дагы эмне менен алектиңиз же бир гана чыгармачылыкка бел байлагансызбы? Мен негизи бизнес деле ачайын деген баягы багытым бар. Алдыда Кудайым бурса. Азыркы учурда бирок чыгармачылык окууну бүткөндөн кийин баштайм деп ойлойм акырындап. Анткени негизи баягы чыгармада жүргөн адамга өтө кыйын. Бир эле творчество менен жүргөн. Ошондуктан эми алдыда көп эле пландар бар. Ошо бир бизнес ачып койсом, анан жакшы акырындап жүрө берсек болот. Ошол. Азыр бир гана чыгармачылык менен. Азыр бир гана чыгармачылык. Түшүнүктүү. Бул жерде билдирүү келиптир. Саламатсызбы, Аделет? Сиз Кара-Балта шаарындагы номер 3 мектепте окуган эмессизби дейт? Окугам, ошакты аяктагам, 9-ту бүтүп, Мурат Алуулу Күрүнкеевдин атындагы училищага тапшыргам, музыкалдык. Түшүнүктүү. Демек, дипломду ырчы турбайсызбы? Мен дипломду ырчы деп негизи айтылбайт антип. Эми чындыгы келгенде. Тамаша. Баягы сөз түрдө билими, музыкалык билими бар. Азыркы учурда консерваторияда окуп атам. Дегендей суроо атам да. Кечирип коюңуз, сизге катуу тийсе. Мен негизи кичине баягы азыркы учурда сүрдөнүп атам эфирде. Ошол. Түшүнүктүү. Ал эми азыр болсо сүрдөбөй туруңуз, жалпы көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте ушул Аделеттин сүрөттөрүнө саякат кылат экенбиз. Кей фото рубрикасына кезек берели, андан кийин көрүшөбүз.
Биз болсо сапарыбызды ага карай улайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасы бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү легенда суусундугу жана Шоро компаниясы экенин эсиңиздерге салабыз. Ал эми бүгүнкү студиябыздын коногу Адилет Азимов бар. Сиздерде суроолор бар боло турган болсо байланышка келсеңиздер болот. 56-46-85 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Андан сырткары WhatsApp'тан билдирүүлөрдү жазып коюңуздар, каалоо тилектер жана суроолор бар боло турган болсо сөзсүз түрдө жана суроолорду сөзсүз түрдө олуттуураак бериңиздер. Бизге жөнөкөй суроолор келсе мен жаңырта бербейм, ошондуктан олуттуураак, кызыктуу, оригиналдуу суроолорду берүүгө аракет кылсаңыздар. Номерди кайталайм: 0706 97 50 05 номерине билдирүү узатсаңыздар болот. Ал эми кийинки суроо мындай болсун: жогорудагы билдирүүлөр келген, кайсыл жердин кулуну болосуз деген. Ошол атам баягы сокулук болгондон кийин мен эле ошол сокулуктан болом деп ойлойм. Айыл Токпай айылынан болом. Солто. Урум солто деп айтсам болот. Түшүнүктүү. Ал эми ушул баягы чыгармачыл жолду тандап алгандан кийин анын ачуусун дагы, таттуусун дагы билиш керек экен, татыш керек экен дегендей, сизге эң оорураак болуп аткан жери эмне болот чыгармачыл жолдо? Эң оорураак жери азыркы учурда кичине жетишпей жатам. Баягы адам информацияда болуш керек ар дайым. Кээ бирде информация толуп кетип атат, ошондуктан кичине баягы ойлонуп аткара албай каласың да баардыгын. Баягы ошол болуп кетет. Анан кийин дагы экинчи айтканда, бул эми ачык айтканда финансы жагынан баягы спонсорлор негизи конкурстарга кетип баратканда көп мындай жардам жок да бизден негизи. Ошондуктан ошол конкурстарга кетип баратканда финансыдан эч ким колдобойт, спонсор жок болгон. Анан баягы жакшы приздер менен келсең, жакшы орундар менен келсең, башта биздин уулубуз, биздин кулубуз деп. Ошондуктан мен негизи капачылыктарым деле бар. Бирок Кудайым буйрса, могу бир Хакасияга кетип баратканда жакшы колдоп беришти. Демек, демөөрчүлөр чыкканбы? Өзүбүздүкү болду да. Биздин аким жардам берди. Ошол. Түшүнүктүү. Байланышка келген көрүүчүбүз бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, атыңыз ким? Адилет, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен сизге суроо берейин дедим элем, ушу Кемин районуна келип концерт койгонго оюңузда барбы? Үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарып коюңуз, бизге угулбай жатат жана сыналгын үнүн басып коюңузчу. Кемин районуна келип концерт койгон оюңузда барбы? Түшүнүктүү. Кудайым буйруса, негизи менин ырларым азыркы учурда 10дон эми кичине эле ашты. Алдыда ойлойм, баягы ырларды дагы көп жаздырып туруп, клиптерди тарттырып туруп, эмки жылы 2016 жылы Кудайым буйруса баштайм. Анан Кемин районуна деле барып концерт коюп кетебиз деп ойлойм. Бирок бул жылы деп негизи даяр эмесмин, ачык айтканда. Ал үчүн көптөгөн адамдар иштеш керек. Бир жалгыз эле мен азыр чуркасам мага кыйынчылык болуп калат. Алдымда 2-3 киши иштеп берет го деп ойлойм. 2016 жылы ага чейин баягы ырларды көбөйтүп, дагыдан клиптерди тарттырып, конкурстарга барып, анан 2016 жылы Дагы да болсо тажрыйба топтоп дегендей, э? Тажрыйба топтоп туруп, анан кийин бүт Кыргызстанды айланганга даярданам. Түшүнүктүү. Ал эми жогоруда сөз кылып калдык элек, ушул баягы сиздин мугалимиңиз катары Жамиля Муратованы билебиз. Ал эми азыркы ырчылар болсо, баягы продюсерсиз, же болсо пиар менеджери менен сөзсүз түрдө иштеп жүрүшөт. Сиз кантип иштеп жүрөсүз? Же өзүңүздүн арабаңызды өзүңүз түзөп атасызбы? Вот азыркы учурда негизи ошентип айтып койсом болот. Жалгыз эле иштейм өзүм эле. Бирок мага жардам берген адамдарым бар. Анткени ойлойм, жардам баягы дос, эжекелериң, байкелериң баягы жардам бербесе, кыйын, өтө эле кыйын болуп калат, өтө эле татаал болуп калат. Айчөрөк Иманалиева эжекебиз жардам берип турат, өзүнүн баягы багыттарын айтып, өзүнүн жашоосунда кеңештеги ошибкаларын айтып, мындай кыл, тиндей кыл деп айтат. Мен өзүм эле апам убагында тоже конкурстарга катышып, Жумабүнү Шариевдин 80 жылдыгында гран-принин ээси деп
деле мактап кетсем болот апамды. Негизи үн тембр үнүм ошол апам жактан келген да. Анан ошол бирок негизи өзүм иштейм, чуркайм да. Ырларыма ушул Клиптерди тартканга, клип Кудай буйрса жакында тартып башталат. Бир айдан кийин. Бул жерде билдирүү бар экен, саламатсызбы дейт. Сизге кандай кыздар жагат? Келечекте келинчегиңизди кандай элестетесиз деп Адина деген көрүүчүбүздөн келиптир. Мен ушул негизи биринчиден ойлойм мындай жылдыздуу, анан кийин баягы акылдуу дегендей. Анткени сени колдоп турбаса жубайың. Сен баягы эр кылганда аял хан кылганда аял, анан жок кылганда аял дегендей. Сочинять этип койдум кичине. Ошол макалды негизи туура деп ойлойм. Ошондуктан эми Кудам буйруган күнү үйлөнөм деп ойлойм. Эми баягы бышык, акылдуу, анан татынакай. Сөзсүз түрдө баягы көбүнчө мырзалар ушундай кылат эмеспи? Эң алгач сулуулугуна баа беришет экен кыздардын, бирок үйлөнөргө келгенде сөзсүз түрдө акылдуулугуна баа берип туруп үйлөнүшөт экен. Баягы анткени мен негизи чоң апам балдары деле бар. Баягы түртүп туруп кылдырат го жумушун. Мен көрүп жүрөм да, кээ бирде көрүп коем, ачык эле. Аны жашырганда эмне. Ошону баягы түрттүрбөй эле, айттырбай эле өзү кылып кылса, бул ойлойм эң жакшы. Эң жакшы. Жеңелерим бар кээ бирде. Өзү билип эле. Өзү билип кылат кээ бирки жеңелерим. Ушундай баягы жубайым ушундай болсо экен деп тилеп коем ичимен. Кээ бирки жеңелерим бар, пока айтмайынча тура берет да, кылбай өзүнүн жумушун менен жүрө берет да. Ошондой болбош керек да. Түшүнүктүү. Бул жакта көптөгөн билдирүүлөр келип аткан, ошонун баарына жооп алынды окшойт. Үй бүлөлүк абалыңыз, үйлөндүңүз беле деген сыяктуу билдирүүлөр көп келген. Мына ошонун баарына жооп айтылды окшойт. Ардактуу телекөрүүчүлөр, кийинки билдирүү мындай экен. Адилет, сиз кайрымдуулук иштерин кылып турасызбы дейт. Албетте кылып турабыз. Бул биз көптөгөн кайрымдуулук концерттерге чыгабыз. Баягы жакында эле атын унутуп калдым, кичинекей 5-6 айлык баланын 1 жашка толоюн деп калган. Көзү көрбөйт экен, ошонун Турцияда операция алат экен. Ошого биз концертке барып катышып келдик. Көп ушундай кайрымдуулук концертке катышып келатам. Негизи алардан эч качан барбайм деп айта албайм. Ар дайым барып турам да. Анан эми көчөдө баягы мен ичип жүргөн адамга бербейм. Баягы инвалид адам көрөсүң, там колу буту жок адамдарды көргөндө сразу эле таштап кетем да. Өз көңүлүмөн таштап кетем. Анткени мынтип деп берсе деле ал Кудайга жакпайт экен да. Түшүнүктүү. Бул жакта дагы билдирүүлөр келип атат. Сиздин ырдаганыңызды өтө көп суранып атышат. Азыр жандуу үн менен бир ырдап бериңиз, анан эфир аягында бир ырдап берели, Мага бул эски ырлардан ырдап берейин. Анткени Атай Огонбаевдин Жаштарга деген. Жакшы болот. Булбулдар канасыйот ой гүлдөрдүн, буралып бар канамынан эй күндөрдүн. Буралаба сыймай сырдашкан эй, мындай муң ачкан жыргал. Күндөрдүн ай, күндөрдүн ой, күндөрдүн ай. Замансыз. Жаштарга деген чыгарма бул Адилет Азимовдун аткаруусунда болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми бизде болсо мындай билдирүү бар экен. Салам алейкум Адилет дейт, сен спорт менен машыгасыңбы дейт. Негизи машыкчым. 2 жыл борьбага барып жүрчүм. Бул Кара Балтада.
жүргөндө негизи Кара Балтаны, Кыргызстаныбыз жакшы эле билет кандай жер экенин. Анан кийин тыштап кеткенден кийин ушинтип кичине толуп кеттим. Азыркы учурда ошо чыгармачылык менен алек болуп, өзүмө көңүл бурулбай калды. Кудайым буйруса, могу выборлор бүткөндөн кийин плаванияга барчумун негизи. Плаванияда барганда жакшы формада суда сүзүүгө, ошол плаванияга барам. Абдан жагат өзүмө деле. Балдар менен, ырчылар менен, командасы менен футбол ойноп турабыз. Түшүнүктүү. Мындай билдирүү бар экен. Адилет байке, сиз менен WhatsApp аркылуу өзүңүз менен сүйлөшсөк болобу дейт? Билбейт экенмин, болбойт го деп. Кийинки билдирүү мындай. Саламатсыздарбы, алло, кемус дейт. Кичинекей кымбат менен Айганышка айтып коюңуздарчы салам. Адилет тентек кылбай отурушсун деген экен. Айганыш менен кымбатка салам айтышыбыз керек экен. Айганыш, кымбат, салам, тентек кылбай. Телевизорду жакшылап карап турсаңар, дагы Кудайым буйруса алдыда ырдап беребиз. Бул жерде мындай билдирүү келди. Саламатсызбы дейт, кроссовкаңыз сонун экен, кайдан алдыңыз дейт. Эме бутиктерден алганбыз, магазиндерден. Дос балам менен алганбыз, барып. Мындай эле көчөгө кийген алганбыз. Мындай билдирүү бар. Салам Кемус, о баракелде үнүңө береке, ишиңе ийгилик. Кыргыздын желегин чет жерге желбиретип жүрүөр деп Султан деген көрүүчүбүздөн билдирүү келиптир. Чоң рахмат. Мен азыр оюм башка жакта болуп турушат экен, дагы кайталап коесузбу? Сизге көптөгөн ийгиликтерди каалап өттү. Көптөгөн көрүүчүлөрүбүздүн баары мына ушундай жакшы билдирүүлөр жиберип атышат. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер да четте турбаңыздар, байланышка келиңиздер. 56 46 85 түз байланыш иштеп аткан учур. Биз сиздерди байланыштан күтөлү. Андан сырткары бизге WhatsApp аркылуу билдирүү жазып койсоңуздар болот. Биз сиздерди күтүп калалы. Ал эми бул жерде кийинки билдирүү бар экен. Аны жаңыртпай эле коюшубуз керек экен. Ал эми өзүмдүн суроомду берип коеюнчу. Деги эле ушул чыгармачыл жолдо кимдерди баягы бул учурга чейин талантын баалап, ушунун ырындай ырдасам, ушунун үнүндөй болсо деп такшалып келдиңиз эле? Мен эми ачык айтканда баягы мен кичинекей кезимден баштап классика багытында болгом. Эстрадага көп кызыгырчу эмесмин, эстрадага. Анан кийин эле баягы Күрүнкеевди бүтөөрдүн астында эстрадага абдан кызыгып баштадым. Мен кички кезимде негизи ырчылардан Актан Исабаевди жактырчумун. Баягы өзүнүн стили, ырдаган эмеси. Гүлнур Эжекеевдин ырлары жагат азырга чейин, Актан байкеники деле. Ошол. Ырыскелди байкелерди ошо негизи сыйлайм да. Музыкант катары, профессионалдуу, таланттуу ырчылар, ырчылар. Жогорудан бери байкап атабыз, көрүүчүлөрүбүз деле байкап атышат дегендей, сиздин баягы бир аз кыргыз тилинен аксап атканыңызды байкап атабыз. Деги эле бул учурга чейин орус мектептерде окуп бүткөнсүз го? Орус мектепте окуп бүткөм. Жанында балдардын бардыгы кандай айтсам, уйгур, өзбек, татар, чечен, бүт нация бардыгы болгон. Ошондуктан билбейм, негизи жакшы эле сүйлөп атам го. Ооба, жакшы эле сүйлөп атасыз. Бул жерде мындай билдирүү бар экен. Саламатсыңбы, Адилет? Сүйүү сен үчүн эмне дейт? Сүйүү мен үчүн эмнеге сүйүү? Жөн эле сүйүү. Сүйүү деген бул философский суроо болуп калды окшойт. Ар адамдын ою башка. Негизи сүйүү деген сүйүү да. Ал адамды сүйсөң, сен бул жашоодо бүт нерсеге даярсың. Мен азыр ата-энемди, карындашымды сүйөм. Мен баягы өзүм аябай сүйөм, ушунчалык. Алар бир нерсе болуп калса, мен бул жашоодо билбейм, менен баягы жаман болом да өзүм деле. Ошол мен ойлойм, сүйгөн адам, например, мен бир кызды сүйүп калсам, ал кыз үчүн мен бүт нерсеге даяр болом да. Ошол сүйүү деген бул түшүндүк. Түшүндүрүш кыйын деген нерсе да. Түшүндүк, эскиси колдоруңузду моюндатканыңыздан баарын түшүнүп койдук да. Бул жерде кийинки билдирүү бар экен. Салам Адилет байке, мен ырчы болгум келет, жардам бере аласызбы дейт. Мен негизи ырчы баягы бир эле угуп мен ачык эле айтканды жакшы көрөм. Сенден ырчы чыгабы же чыкпайбы?
үнүнүн кооздугу, тембрлыгы бар болсо мен айтам. Бир окуу жайга тапшырыш керек, музыкалдык окуу жайга. Мен баягы совет деле бере алам. Ошол ошонтип эле жардам берсем болот деп ойлойм. Ал эми азыр болсо баардык көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте жарнамалык түрмөккө кезек берет экенбиз. Андан кийин сөзсүздө көрүшөбүз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин Кефир программасынан эч кайда алыстабай туруңуздар. Сөзсүздө алдыңкы мүнөттөрдө дагы кызыктуу маек үстүндө болобуз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасы. Бүгүнкү студиябыздын коногу Адилет Аземов бар. Сиздерде суроолор бар боло турган болсо, биздин координаторго кайрылып койсоңуздар болот. Бул жерде билдирүү бар экен. Саламатсызбы, Адилет дейт. Бул жашоодо аябай өкүнгөн жана сүйүндүргөн мезгил жөнүндө айтып бериңизчи. Ай салкын дейт. Өкүндүргөнбү? Анан сүйүнгөн, Көбүрөөк кубанган учурларыңыз жөнүндө? Мен кичинекей кезимде мындай тамашалуу айтып берейин, ошол өкүнгөн. Тетрис деп чыкпады беле абдан. Анан мага атам алып берет ошол тетристичи. Кичинекей кезимде. Анан карындашымды коляскада сүйрөп баратып жолдо. Ошол колясканын астындагы койгучуна коюп койгом да тетристи. Ошол жактан түшүп калыптыр да, айдап келатып. Үйгө келип ойноом абдан. Анда ошол тетрис бизге вау, мындай бир айтылбаган, планшеттен деле бир шумдук нерсе болчу да биз үчүн ал кезде. Анан жоготуп алып, ыйлап, биринчи класска барып калгам. Ыйлап эле таба албай, ыйлап кечке отурган болчумун да. Ошолду аябай өкүнгөм да. Сүйүнгөн бул азыркы учурда мен бактылуумун да, ошол ата-энем жанымда, карындашым жанымда, үй бүлөм бүт. Анан гран-при алганда абдан сүйүнгөм да. Биринчи гран-примде. Түшүнүктүү. Жооп ала алдык. Бул жерде билдирүү бар экен. Саламатсызбы дейт. Бул жашоодо кубанычтан ыйлаган күнүңүз болду беле? Кыздар көргөнбү дейт. Ыйлагандуу. Кубанычтан баягы көбүнчөбүз эле бир толкунданып, кубанып, бир кээде көз жаш кылып, бирок эми бул мырзалар арасында азыраак кездешет болуш керек. Көбүнчө айымдар мына ушундай кубанычын ичине батыра албай ыйлап жиберишет эмеспи? Мен да эми болгон эмес андай нерсе. Ошол гран-при алып аткандан бирок кичине жаш чыгып кеткен. Канча кыз көрдү эле? Ал көрүнбөгөн жаш болду да, мындай өзүм токтотуп койдум да, кой депчи. Эми эркек болгондуктан андай нерсеге барбай эле койлу депчи. Ошол кармангам да. Бирок жаш бир тамчы мындай акып кеткен. Түшүнүктүү. Ал эми сиздин чыгармачыл жолдо жүргөндөн кийин ырларды тандоо дагы ар бир ырчынын өзүнчө бир кыйын, тандап алуу бир нерсеси да болуш керек. Ошондуктан сиз дагы ушул тандаганда кандай ырларды көбүрөөк өзүңүзгө аласыз, же болбосо ушул Жамиля Муратова сизге көрсөтүп бергендей эле баягы конкурстарга ылайыктуу кылып тандап аласызбы? Мага негизи өзүмдүн жан дүйнөмө ушул оор, диапазону бийик конкурстун ырлары абдан өзүм жан дилиме жагат. Бирок кээ бирки учурларда оңой ырлар деле жагып кетет, жеңил желпил. Азыркы учурда ошол жеңил желпил ырларды истеп жүрүп ошол ырларды таптым. Өзүмө жаккан, жан дилиме жаккан ырларды таптым. Ошол Кудайым буйрса эл журт бүт кыргыз элин угат деп ойлойм. Түшүнүктүү. Бул жерде билдирүү бар экен, аларды жаңыртып койсом. Салам Кемуз дейт, мен сиздердин эфириңиздерден пайдаланып өзүмдүн кичинекей үй бүлөмө салам жолдоп кетейин дедим эле. Жолдошум Азамат, кызым Аруки, уулум Нуржигитке деген экен. Өзүмдүн атым Тумар дептир, жана бизден музыкалык чыгарма суранган экен. Адилет байке дейт, ырдагым келет, жолугуп ырдатып көрө аласызбы? Чоң рахмат дейт. Жогоруда жардам бере аласызбы деген бала болчу, кайрадан жазып отурат. Кеңешиңиз керек болот деп окшойт. Мен негизи кеңеш бере алам, бирок баягы продюсер эмесмин. Өзүм баягы арабамды араң сүйрөп жүрөм да, негизи творчество азыркы творчествода. Мага жардам берген эч ким деле болгон эмес негизи, ата-энемден башка. Анан
мен негизи кеңеш бере алам. Бул кеңешти мен ойлойм бүт эле адам бере албайт ал кеңешти. Анткени азыркы адамдар, азыркы заманда адамдар деле башкача болуп кетти. Куринкеевке келсин, консерваторияга келсин, ошактан мени Адилет Азимов десе эле бүт эле таап беришет или айтып беришет. Ошактан мен угуп, кандай багыт, кандай эмне кылышты окуса болобу, ырдаса болобу айтып бере алам. Бул жерде билдирүү бар экен, Адилет байке дейт, клибиңизге тартылгым келет, кантип тандап аласыздар кыздарды дейт. Клипке тартуу себеби бул мен баягы клипти тарттырып аткан режиссер өзү тандап мага ушул кыздарды деп 3-4 кызды көрсөтсө, анын ичинен мага мындай баягы симпатия болуш керек да. Анткени ошол аткарасың ал кыз менен. Ошондуктан өзү чечет экен да режиссер. Бирок эми билбейм кандай болот. Одноклассниктен, Facebooktан мага жазсын, мен баягы Карап көрөсүз. Карап көрөбүз. Сиз стилисттер менен иштешесизби дейт? Стилист менен көп деле иштешпейм, негизи өзүм тандайм. Бирок бир баягы чачымды алган бир мастер бар. Эжекебиз абдан жакшы нерселерди, жакшы көп эле ырчыларды алып жүрөт. Бул өзүмдүн дос балам Чора тобунда Нурболот, Манас Алыкулов деген бүт дос балдарым. Чогуу ошол мастерге барабыз, Нури деген. Бирок салонун айтпай эле коелу. Реклама болуп кетти. Бул жерде мындай билдирүү бар экен. Салам Кемоз дейт, Адилет, эгер 5 жылдан кийин дүйнөнү дөңгөрөткөн ырчы болуп кетсең дейт, Кыргызстандан кетүү керек болсо, мекенди тандайсыңбы же чыгармачылыктыбы дейт. Султан деген көрүүчүбүздөн билдирүү келди. Кайра эле Султанданбы? Султан салам да бир жолу. Сиздин күйөрманыңыз окшойт. Рахмат ушинтип мага суроо берип жатканга мен кубанычтамын. Негизи мен чыгармачылыкты абдан сыйлайм. Эми ал нерсени баягы өзүңдүн жериңди тышташ керек, дүйнөнүн баягы ырчысы болосуң десе, мен ойлойм, мен макул демекмин. Анткени дүйнө жылдызы боло алгандан кийин уже өзүң каалаган нерсени кылмаксың, анан уже айтмаксың, мен Кыргызстандан болом, мен кыргызмын деп туруп эле ачык эле айтмаксың. Жылдыз боло алгандан кийин, контракт бүткөндөн кийин кетип каласың. Кайра Кыргызстанга келип, кыргыз жерибизге келип эле кадимкидей эле концертти бермекпиз. Мен дүйнө жылдыз болгондон кийин ушу өзүм каалаган нерсени кылып калмаксың. Контракт бүткөндөн кийин да. Мындай билдирүү бар экен. Кыргыз атуулу катары Кыргызстан үчүн эмне кылдыңыз жана эмне кыла аласыз дейт. Анара деген көрчүбүздөн билдирүү келиптир. Баягы айта кеткенде көп эле нерсе кылдым деп ойлойм. Кыргыз элимди кичине болсо деле бир или 2% болсо деле акырындап Кыргызстаныбызды жакшы эле баягы Кыргызстан деп атын калтырганга аракет кылып атабыз. Хакасия жерибиз билди, эми баягы орун алган Кыргызстан, Казакстан дей берет экен бизди. Чыңгыз Айтматов деп ушинткенден кийин анан Кыргызстан деп, кыргыз деп анан таанып баштайт. Санкт-Петербургтан билбейт экен кыргыздарды. Эми Кыргызстан деген. Анан Кыргызстан, кыргыз деп эметкенден кийин анан билип калышты. Турцияда деле көтө биле бербейт, Казакстан деп. Анан Чыңгыз Айтматов десең сразу таанышат да. Бирок азыркы учурда билбейм, мен 1 жыл мурун баргам. Азыркы учурда Кыргызстанды абдан эле жакшы таанып калды деп ойлойм Турцияны. Анткени аябай жакшы нерселер, эфирлер болуп атпайбы деп. Ошо. Түшүнүктүү. Ал эми сизде патриоттук сезимдер кайсыл учурда ойгонуп турат? Ошол Кыргызстандын атынан кетип баратканда ошол конкурста абдан эле күйөт да. Толкунданасыз, Өрттөн уят кылбаганга абдан аракет кылам да. Өзүм деле уят болуп калам, өзүмдүн жерим кыргыз элим уят кылбаганга аракет кылам. Түшүнүктүү. Ал эми азыр болсо ошол сиздин аткарууңуздагы жакшы бир клипке назар салат экенбиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Адилет Азимовдун аткаруусунда бул чыгарма ар бириңиздер үчүн арналсын. Андан кийин сөз түрдө көрүшөбүз.
Darak bilir жазda büçür bayların Күздө düşkön жалбырагың сагынбай Сенден сулуу болсо дагы алганым Сендей мага бул дүйнөдө табылбай Сенден сулуу болсо дагы алганым Сендей мага бул дүйнөдө табылбай Көлгө жетпей сулар солуп акпаса Жарга жетпей жигит жалгыз жатпаса Кайсылыгызга кадалбасын карегим Бары бөлөк бары сенден башкача Кайсылыгызга кадалбасын карегим Бары бөлөк бары сенден башкача Kimden kalgan tabiatka tarınış Kimden kalgan ülönülөр canılış Жүрөк төртөп коштоп жүрүү олдурат Өзүмдөгү сага деген сагыныч Жүрөк төртөп коштоп жүрүү олдурат Өзүмдөгү сага деген сагыныч Өзүмдөгү сага деген сагыныч Сага деген сагыныч Сендей мага деген аталыштагы чыгарма Адилет Азимовдун аткаруусунда болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми кефир программасын биз улантабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө аз гана мүнөттөр калды. Ошол убакыттар аралыгында биз көп нерсени сурап калууга жетишели. Ал эми бул жерде билдирүү бар экен, биздин көрүүчүлөр тараптан келген. Жашырчылардан кимдин чыгармасы ырлары жагат, кимди конкурент көрөсүз дейт. Айдана. Кимди атаандаш көрөсүз? Жана кимдин чыгармаларын, ырларын баалайсыз? Мен азыркы учурда Мирбек Атабековдун чыгармачылыгын абдан баалайм. Абдан аракетчил байкелерибиздин бири. Жакшы аракет кылып, жакшы ырларды чыгарат. Элдин баягы адабий эмесин жакшы деңгээлге көтөрүп келип атат, эстраданы. Арсен деп айтса болот. Ошол Гүлнур эжеке, Айчүрек Иманалы эжекебиздин ошол атаандашымды айтпай эле койдум. Атаандаштар азыркы учурда мени может атаандаш катары көрбөйттүр.
мен эми ал нерсе мындай эле секрет койдум калырсың атаңдашка. Макул. Анда кайрадан сизди ырдаталы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз көрүүчүлөрүбүз үчүн? Мен жана кичине даяр эмес болуп эле туура эмес ырларымды ырдап турмун. Негизи азыр өзүмдүн жаккан ырым Булбулум деген ыр абдан жагат. Ар кечтең артаңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндөр, биз жүрүчүң алма бактей болжоп сайрап. Аушактап алмадай сүйүм калган, аршактап алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгым издеген ой үрүл тандай. Булбулум, булбулум ай, булуккан кургурум ай, бул кечтең үнүң баспай, булуккан булбулум, булбулум, булбулум ай. Аз ямасы, сонун чыгарма, сонун деңгээлде аткарылды окшойт. Ал эми бул жерде келген акыркы билдирүүлөрдү сизге окуп берип коеюн. Жана жооп берип койсоңуз, тогузторго качан концерт коюп бересиз дейт? Ошол жана айта кеткенде 2016-жылы кыргыз элибиздин бүт жерин айланабыз. Дагы билдирүү бар экен, бул жерде Айлина сиңдиме салам айтып коюңуздарчы, Адлет байкеде суранам, туулган күнү болчу дейт. Айлина, чоң салам, туулган күнүң менен ар дайым бактылуу бол, өзүңдүн ойлогон ой максаттарыңа жет, ден соолукта бол. Кайгырган моменттерди айтып берчи деген экен, ал моменттерди айтпай эле коелу, Кайгырган нерселер бул жашоодо дагы көп болот деп ойлойм, бирок ошону болдурбаганга аракет кылабыз. Негизи кайгырбагыла, кыргыз элибиз кайгырбай эле жакшы. Биздин убакыт сааттар өз соңуна келип жетип атат. Сизге эркин микрофон берели. Микрофон дагы бир жолу бүт менин бүгүнкү баягы мага суроо берген бүт көрөрмандарыма, көрүп жаткан кыргыз элиме чоң салам. Ар дайым бактылуу, ден соолукта болуңуздар. Бүт анан кыргыз элим дагы бийикке көтөрүлө берсин. Анан сиздерге деле абдан чоң рахмат. Ушинтип бизди кыргыз элибизге, биздин баягы келбетибизди көрсөтүп атканыңыздарга чоң салам, чоң рахмат, чоң салам деп. Анан сиздерге деле ушул ийгилик дагы чоңоюп, Кудайым бурса өзүңөрдүн ойлогон ой максаттарыңыздарга жетиңиздер. Чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Дагы да болсо көп сынактарга качып, кыргыз элинин желегин желбиреп жүрөрүңүз дейли. Баягы элге таанылган эмес, элди таанытып турган мырзалардан болуп жүрөрүңүз дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфир программасында Адлет Азимов болду конокто. Сонун маектин үстүндө отурдук. Бүгүн бизге байланышка чыгып жана өзүнүн суроолорун бергендер баардык көрүүчүлөрүбүзгө ырайчылыгыбызды билдиребиз. Ал эми сиздер менен Айпир Адамкулова кызмат кылдым. Бул саат аралыгында кайрадан жакшы күндөрдө жакшы маанада жолугуштуралы, ар бир күндү аздектеп, керемет жашоого умтулалы.